Билим берүү тармагында окуучуларга сабак өтүү тартибин, окуу, жазуу жана математика боюнча жаңы стратегияларды жайылтуу максатында мугалимдер атайын окуудан өткөрүлгөн. Окутуудан өткөн мугалимдер учурда мектептерде сабак берүүдө. Жаңыча метод менен окуучуларга сабак өтүү жеңил жана окуучуларга түшүнүктүү болууда дешет ата-энелер. Анан бул окуу керемет долбоорунда аябай жакшы натыйжалар болуп атат. Мен баламдан алган натыйжа. Себеби көптөгөн китептерди окуп атат, ал чыгармадан түшүнүктөрүн айтып атат. Анан тарбияга болгон, китепке болгон кызыгуусу, окууга болгон кызыгуусу абдан жакшы. Окутуудан өткөн мугалимдер тажрыйба алмашуу максатында жерлерди кыдырышууда. Аны менен бирге мектептерде окуучулардын билим алуусу натыйжалуу болуусу үчүн ийрим ачкандары дагы бар. Ийримдин негизинде окуучуларга тамганы тааныгандан баштап уруштуруп окуу, анан окуганын түшүнүгүн айтып берүү эле тим болбостон ошол жанындагы окуучулар менен дагы ой бөлүшүп, ошону сахналаштырганга чейин барышат. Эң негизги максат ошо баланы баягы окуу көндүмдөрүн жандандыруу болуп саналат. Окуу керемет долбоорунун алкагында 3000 мугалим атайын окуудан өткөн. Окуучулардын окуу көндүмдөрүн арттыруу максатында 170 кыргыз тилиндеги адабий китептер жана 700 000 көчүрмөсү басылып чыккан. Чүй областтан, Көл областтан келген мугалимдерибиз ушул Ошко келип сабактарга катышып, өзүнүн тажрыйба менен алмашуу максатында уюштуратабыз. Жана биз ушул балдардын окуу көндүмдөрүн өнүктүрүү үчүн биз долбоордун алкагында 170 окуу китебин басып чыкканбыз, 700 000 копия, тираж. Мерсико долбоорунун алкагында максаттуу 416 мектепти ысык тамак менен камсыздап келишет. Аталган долбоор АКШнын Айыл чарба министрлиги тарабынан каржыланууда. Айымкан Исралы кызы, Азам Бузириков, УТРК Ош.